Мен президент болом деген киши эле президент болуп калбайт. Президентти Кудай коет, анан Кудай өзү жетектейт. Жапаров бийликке келгендиги үчүн бир да жеке кишинин алдында милдеткор эмес. Бир да киши мен алып келип президент кылдым дей албайт. Жапаровду президенттикке Кудай өзү алып келди. Эл менен алып келди да такка отургузду. Жапаров бир Кудайдын, бир кыргыз элдин алдында гана милдеткор. Бул кут катары Нуркожо уулуна берилди. Жапаровду бийликке Кудай Жапаров үчүн эмес, кыргыз үчүн алып келип отургузду. Жапаровду майда чүйдөлөп карабаш керек, чамындылап карабаш керек. Ыңгайына карай иш өйдө төмөн болушу мүмкүн. Негизгиси өзөк туура. Биринде ала барман болбогула, баары өз мезгили менен сапка түшөт. Президенттин жүрөгү жараткандын колунда. Суу агымындай каяка кааласа ошол жака бурат. Жапаровду жараткан өзү койду. Эми Жапаров аркылуу Кыргызстанды көтөрөт. Кыргыздын өз рызкысын өзүнө алып берет баардык жагынан. 12 жыл бою жердин жаңы конуштагы үйлөрдүн документин жасай албай жүргөндөр документтүү болот. 20 жыл бою 84 миллион доллар берген Кумтөр 7 айда 384 миллион доллар берет. 200 миллиону казнага түшөт. Шпалы чирип кеткен темир жолдор жаңыча салынат. Темир жолдон жеп жүргөн акчалар казнага түшөт. Соттор да мурдагыдай адам тагдырын жөр нарыга сала албайт. Коррупция деген балейден коркот эме. Эмгек акылар көтөрүлөт. Жаңы автобус Кыргызстандан чыгат. Буларды мисал катары эле айттым. Мындай дүркүрөгөн иштер токтобойт, эми күндө болот. Кыргызстан жаңы жээкке, өнүкчү жээкке өттү, жакшылыкка өттү. Демек Жапаров эмес, Жапаров кыргыз. Кыргыздын жүрөгү эмне деп соксо, Жапаровдун жүрөгү ошо деп согот. Президент эл турмушун көрүп жашап атат. Кыргыз президентине Пекин да бир, Ош базары да бир, төбө көктө, аяк жерде болуш керек. Баш деген акыл, бут деген кызмат. Баарыбыз кызмат кылышыбыз керек. Президентке элден кымбат эчтеке жок. Мынтип элге аралашпаса, элдин жашоосун билбей калат. Менде ушуну менен экинчи жолу президентке чындап бир туугандык боор тартуу болду. Жылаңач баш жүргөнүнө колдорун үшүгөндөн ушалаганда, жанында болгонунда башына калпак кийгизет элем. Үшүгөнүн да жашырбаган жөнөкөйлүгүн, нукуралыгын көрдүм. Нуркожо Аксакалдын уулу да жөнөкөй нерсе улуу болот. Бирок арзан болбойт, өтө кымбат болот. Баа жеткис, баасыз болот. Анан 20-жылкы 4-ноябрда 3 күн уйкусуз жүргөндө 1 саат эле уктап алчы деп айткым келгени эсиме түштү. Мен бул президентти чындап колдодум, өзүм үчүн эмес, кыргыз эли үчүн колдодум. Ушул президент келгенде гана санаам тынды. Өх дедим, эми өнүгөбүз. Чындап колдогонумду Кудай да көрдү. Президент болгондо телеканалдар 5 бөлүмдөн турган чакан баяндары менен сүйүнчүлөдү. Мен бул президенттен өз жүрөгүмдү көрдүм. Ошон үчүн колдодум. Мен бул кишинен кыргызым эле өнүгүп кетсе экен деген 90% кыргыздын жүрөгүн көрдүм. Ошон үчүн колдодум. Мен сыяктуу чен жүрөгүнөн эле колдогон, кайрым күтпөгөн 90% кыргыз бар. Пахта сакта деген жок. Бишкекте пахта өспөйт. Буларга терикпей эле койгула. Колдой бергиле, силер Кыргызстанды колдоп атасыңар. Омор Султанов айткандай, менин жөнүм башкараак. Жанды бир тобунан өйдөрөөк эле багып алам. Менин жеке башым маанилүү деле эмес. Бир карабаш келет, кетет. Маани кыргыз өлкө калуу керек, муун калуу керек. Гүлдөп өнүккөн өлкө калтыруубуз керек. Ал үчүн ар бирибиз колдон келгенибизди жасап калуубуз керек. Убакыт аз. Ар бирибиздин колубуздан бирдеме келет. Канатбек Малаев. Исмаил Исаков. Коомдук парламент түзүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Исмаил ага, коомдук парламент түзөбүз дегендей болдуңар эле. Бизди бийлик добуштарыбызды бурмалап, атайлап, жокко чыгарып, БШК баарын четке кагып, бюллетендерди жана протокол менен чектерди текшерүүгө уруксаат бербей, андан сырткары катыбызга жооп бербегендиктен сотко берген болчубуз. Бүгүнкү көз каранды соттор дагы биздин суранычыбызды канааттандырбагандыгына байланыштуу. Биз тилектеш шайлоого катышкан партиялар жана өтпөй калган бир мандаттуулар болуп, коомдук парламент түзөбүз деп сүйлөшкөнбүз. Азыр ошонун үстүнөн иштеп, жумушчу топтун жыйынтыгын жакын арада карайбыз. Сурат Жылкычиев, Булак Азия Ньюс гезити. Мамат Айбалаев. Кыргыз мамлекетинин жерин саткан адам чыккынчы катары каралып жазаланышы керек.
Мамат агай, Адахан Мадумаровго чыккынчылык беренеси менен иш козголуптур. Ал кол койгон протоколду жокко чыгарыш үчүн бийлик ушул жолго барууга аргасыз болдубу? Кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин жерин саткан чыккынчылык катары каралып жазаланышы керек. Протокол жокко чыгат. Качан 4 көчө менен Көкташ айылынын ортосундагы жер кыргыз мамлекетинин территориясы деп аныкталганда. Бирок Мадумаровдун күнөөсү чоң Жеңиш Разаковго неге кылмыш иши козголбойт? Кыргыздын жерин тажиктердин жери дедирип күчкө салып кол койдурган дегендер чекеден чыгат го. Разаковдун күнөөсү Мадумаровдукунан кем эмес. Көкташ, Самарканддек, Кызыл Бел жана башка Тажикстан менен чектеш Баткен районунун айылдарынын эли менен прокуратура, ички иштер министри изилдеп текшерип чыкса, Разаковдун күнөөсү толугу менен аныкталат. Андан башка анын күнөөсү Аксай эли менен воруктуктарды тоскон элди аттырган. Булак саясат чекиткейижи. Оразайым Нарматова Ураимовдун аккаунтун бузуп кирип комментарийди башка телефондон жазышкан. Экс-депутат Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Оразайым Нарматова партиялашы Мирлан Ураимов бийликти басып алуу тууралуу эч качан пикир жазбаганын билдирди. Нарматова Ураимовдун Facebook аккаунтун бузуп киришкен деп белгиледи. Анын айтымында чагымчыл материалдарды тараткан деген жүйө менен Ураимовдун кармалышына себеп болгон комментарий 22 январда башка телефондон жазылган. Нарматова дал ошол күнү Ураимовдун аккаунтун бузуп киришкенин белгиледи. Ураимов жазды деген комментарийди атайын тийиштүү тараптар жазганы жөнүндөгү далилдер төмөндө тиркелди. Ураимовдун Facebook барагын бузуп кирип башка телефондон жазылганын табышты. Эсиңер барда мыйзамсыз аракетиңерди токтоткула бийлик. Силердин бийлигиңер менен акчаңардан улук Кудай бар. Тез аранын ичинде Ураимовду бошотуп койгула, уят деп жазды ал. Ал арада социалдык тармактарда жарандык активисттер жана Бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапташтары камасаңар баарыбызды камагыла деген флешмоб уюштурушту. Нарматова Facebook барагына бийликти басып алуу боюнча Камчыбек Ташиев мастер-класс өткөрүп берсе жарай турган киши деп жазып, Ташиевдин эл алдында сүйлөп жаткан эски видеосун жарыялады. Ураимовдун кармалышы. УКМКнын кызматкерлери Ураимовду 8 февралдын кечинде кармап, анын үйүндө тинтүү жүргүзгөн. Активисттин жубайы тинтүү жүргүзгөндөрдүн протоколунда Оразайым Нарматованын диплому боюнча кылмыш иштин алкагында деп жазылганын кабарлаган. Күч органдары Ураимовдун жубайынын жана кызынын телефондорун, ошондой эле процессор жана кагаздарды алып кетишкен. 9 февралда атайын кызмат Ураимовго бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык жасоо беренеси менен айып тагылганын кабарлаган. Тергөөнүн версиясы боюнча Ураимов социалдык тармактарда чагымчыл материалдарды тараткан. Ал эми Ураимовдун жактоочусу Юлия Богданова күч органдары анын кардарын сот тармактарда калтырган комментарий үчүн кармаганын билдирди. Бирок адвокат Ураимов эч кандай чакырыктарды жасабаганын жана комментарийлер анын стилинде жазылбаганын белгилеген. Башкы прокурор Курманкул Зулушев 9 февралдагы маалымат жыйынында Ураимов сот тармактарда бүгүнкү бийликти алмаштырыш керек деп президент Садыр Жапаров жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке ар кандай аттарды коюп чакырыктарды жасаган деп билдирген. Зулушев кимдир бирөөнү жамандаган үчүн кылмыш ишин козгоо туура эмес экенин, бирок ошол эле учурда жамандагандын оюнда чакырык же мамлекеттин коопсуздугуна шек келтире турган аракеттер болсо, ал киши жоопко тартылышы керектигин белгилеген. Ал эми Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери жана Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров Ураимовдун кармалышы партияга карата кысым деп баалаган. Ошондой эле саясатчы УКМКга жана ИИМге кайрылып, түндө барып баса калган практиканы токтотууну талап кылган. Ал эми Бишкектин 1-Май райондук соту Ураимовду УКМКнын тергөө абагына 26 мартка чейин киргизген. Ураимовдун жактоочулары мындай чечим менен макул болбой 5 күндүн ичинде апелляциялык тартипте даттана турганын билдирген. Булак, клуб Чекит Азия.